Урматтуу туугандар, видеонун темасы үчүн өзгөчө кечирим сурайм. Негизи ушуну мен биз эмнени көрсөтөлү дедик. Бул жигиттин аты Маулян. Мауляндан ушундай таксиде иштейт Москвада. Анан ушул чашкасын урдаган ушул актуальный болуп атат. Билбейм, биздин кыргыздар урдайбы, башка улут урдайбы, айрым айтор ошол нерселерди урдап атыптыр да. Көйгөй жаратып атат. Ошон үчүн биз бир чыгарылыш кылалы дедик. Маулян менен аз жолуктук. Маулян өзү ушундай нерселерге кабыл аткан экен. Маек кылабыз. Видеону баштан аягына чейин түрдүрбөй көрүп коюңуздар. Биз баштадык анда эмесе. Албетте видеонун башында сиздерге Атаман такси паркын сунуштап кетет. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24 четиге моментально эч кандай чектөөчү жок жана эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. City Mobile'ге жана Яндекске улап беришет. Анан эконом класстан тиги Майбахка чейин улап беришет. Экспресс, курьер, доставка алар деле улап беришет. Анан такси парк ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан кайрылып атабыз деп айткыла. Жана ошондой эле парк менен таанышып, шарттары жагып аткан болсо кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Сен Москвада таксиде иштейсиң? Ооба. Анан ушул чашкаңды урдап кетип атат. Ошол темасы жөнүндө бир эки ооз айтып бер. Кандай болду, эмне болду, качан болду ал окуя, кандай болуп атат? Ушуну айтып койчу. Машинаны коюп чайханага киргем. Кирип, чыгып байкаган жокмун. Айдап жүрсөм, автобуска кирип калып чыккандан эле байкадым, чашка жок экенинчи. Бир канча убакыттан кийин. Мен жүрүпмүн ошол бойдончу. Эсли кармап алган болсо, баарыбыз билебиз, бул жерде штраф 5000 сом, же 1000 сом, 2000 сом эмес, бул жерде нормаль чөнтөккө урула турган штраф да. Бул үчүн грубо баягы канча нормальный бир 50 миңден жогору штраф салынат. 50 миңден жогору, примерно 60 миң болсо керек. Аны таксопаркка салат, таксопарк бирок водительден сыгып алат. Конечно, сыгып алат. Ошон үчүн сенде негизи бир эле болду, анда бир случай болду. Бир случай болду, көрүп жүрөм, көп эле болду. Сен эле эмес, сенден башка. 2 күндө болду да меники. Бат эле сразу 2 күн айдадым, сразу жок чашка. Анда 2 күн айдасам, балким 2 күнөн чашка. Мындай эле алып кетиши мүмкүн. Бирок анан мисал мындай эле карап көрсөң, логикага салганда сенен алып кетти деп коелук башлаганда чашканычы, сен аны байкабай калдың, айдап жүрдүң, жана гай тоспосо деле Кудай сактасын да. Анан сен аны алыш үчүн дагы магазинге барышың керек. Ал деле убакыт. Эми ошону урдагып эмне бар дейм да. Эми биз азыр видео чыгарсак, адамдар айтышы мүмкүн да. Кошунаңды уруп тутпа, өзүң эме кылба депчи. Машинанын ичине деле салып койсок болот. Просто болбогон акча да, 1000 сом турат. 1000 сомго деп кандай штрафты алган туура эмес го дейм да. Алып зачем? Андан көрү ал жерге урдап кетем, Тинькофф акча которуп кой дегиле, 500 сом которуп койду. Урдап кетейин дедим эле, кетпей калдым. Ал жерге 500 сом которуп койдум, балким ошол жака которуп койгон бизге выгодныйраак да. Магазинге барып, ортодо гай чыкса, гайден качып, андай зачем дейм да. Эми Кудай сактасын, но башка бир жөн эле Кыргызстандан келип, мисалы Маулянга окшош эле биз деле баарыбыз ошондойбуз да, келип иштейли, оокат кылалы, азыркы жашообузду мындан да жакшыраак кылып алалы деп жүрөбүз да. Анан туруп эле спонтанно бирөө үчүн сен жашооң подстава калган деле болбойт да. Вот, поэтому туугандар, мынакей Маулян машинасы арендага алып айдайт, мен деле арендага алып айдайм, баарыбыз эле оокат, турмуш, тиричилик деп жүрөбүз да. Анан ошол теманы кылаардан мурда бир ойлонолу туугандар. Маулян айткандай эле бир арзыбаган эле 1000 рубль, анча-мынча жерде бир 500 рубльга деле аласыңар да. 350 рубль. Кожуховский деген метролордо жана рыноктарда арзыбаган эле акчага аласыңар да. Поэтому өзүңүздүн мекендештер болуп аткан болсо, силерден деле урдап кетип аткан болсо, комментарийге жазсаңар болот. Да, действительно ушул тема бар, актуальный деп. Анан башка бирөөлөр көрүп аткан болсо, действительно андай нерсени кылгандан тыйыналы, өзүбүздү тыялы. Ошол биз жөн эле чакан чыгарылыш кылып, ушул теманы деле бир көтөрүп элге жарыялаа кылып коелу дедик. Балким кимдир бирөөгө ушул видео пайдасын тийгизет, кимдир бирөөгө сабак болот, туурабы? Ошол иш кылып, анан баса белгилеп айтып кетели, Маулян эми билбейм, ушунча болду, айтып кете берейин, Кыргызстанга депорт болгон. Болгондо дагы уну чисто квартирасынан келип кармап басып, ошол жерден депорт кылышыптыр. Сахаровада бир нече күн жатыптыр. Андан кийин автобус менен полный кишендеп салып алып, сопровождение менен аэропортко барып жөнөтүштү дейт. Ошол Сахаровадагы жаткан учурдагы окуялар, Сахарованын негизи шарты, условиялары кандай бөлмөлөрдө жатат, кроваттабы, тапчандабы, жердеби, полдобу, тамак ашы кандай, мейиттердин буга болгон мамилелери кандай, жана мигранттарга болгон мамилелери кандай, ошолор жөнүндө Маулян менен кийинки кыз чыгарылышта
кенен чыгарылыш кылып айтып беребиз. Эгер силерге кызык болсо комментарийге жазып кетсеңиздер болот, туугандарым. Ошол биз не кылабыз? Биз коштошобуз. Мавлянга ийгилик каалайбыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Ассаламу алейкум. Мавлянын өзүнүн каналы бар. Подписаться этип койгола деп алганбыз. Кесип алып коет аны. Жок, кеспейм. Все, болду, уктуңар туугандар. Мавлянын жеке YouTube каналын ала берсеңер болот.